Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айы 19. Күнү түнү ыйманда болуу. Ыйман ичибизде да жана колубуз менен да 24 саат бою иштеш керек. Антпесе биз жок болобуз. Менин руханийлигимдин жана сергектигимдин маңызы жогорку күчкө болгон саат сайын ишенимге негизделет. Мен муну эстеп, күнүмдүк иш аракеттеримде Кудайга аны түшүнгөндөй таянышым керек. Кудайдын адамдардын ичинде жана алар аркылуу иштегени мен үчүн кандай сооронуч. Күн ичинде Кудайдын катышуусун айрым учурларда эсиме саламбы? Мен анын көрүнүшүн далилдерине сүйүнөмбү? Айыгып кетишиме Кудайга ыраазымын. Менин баардык иштеримде бул кудуреттүү күч болбосо, мен кайрадан ооруңдун туңгуюгуна түшүп өлүп калмакмын.